Биринчи жолу көчмөндөр оюндары Кыргызстандан сыртта болуп атат. Түркия деген жерде болуп атат. Ушул сыртка чыкканда кыргыз жаачылары өздөрүн кандай сезишти? Формасында болдубу? Эми чын-чынына келсе, биз буга чейин машыгып келгенбиз, формада болду деп деле ишенем. Себеп анча-мынча кемчилик болду. Мисалы биз кичинекей өлкө болгонубуз менен масштабный ушундай чоң мероприятие анча-мынча аксамалар болду. Ошол аксамалар дегениңиз ал эмнеден байкалды? Баягы биздин кыргыздын эли жанагы эл менен мындай мамилелери жакшы болуп, ушу организаторский немебиз биздики күчтүү экен. Биздеги көчмөндөрдүн духу да жогору турат экен да. Ошол жагыбыз менен мисалы волонтерлор абдан жакшы иштеген бизде. Бул жерде мисалы волонтерлордун иштегенин көрбөй атабыз. Ушундай басаңдаган абдан нерсе. Ошон үчүн анча-мынча кемчиликтер болду. Тамак ашыбыздан кемчилик болду. Бир курсагы может тойбой калгандардан жаалычылар бир аз басаңдап калды. Суу жок болуп атты. Суу жок болуп атты, туалет условия. Анан ошолор может бизди бир аз неметип койду. Бирок ага деле шылтабаш керек. Жаачылар деген биз көчмөндөрүбүздө кайсылыгында болсун машыккан адам жеңет дейт. Бирок мен байкадым бир нерсени, Түркия мамлекетине өтө күчтүү жаачылар келиптир. Ошонун арасында кыргыздар анан ошо күчтүү жаачылардын жанына коюп койду да биздин жаачыларды. Чанан сүрдөп кетиштиби билбейм. Анча-мынча эркектерибиз, мындай мырзаларыбыз басаңдап калды да, мындай айтканда. Эмени мээлеп туруп анан болжолдоп туруп атып коюшту. Мындай айтканда биздин мамлекетте 30-40-45 метрдек атабыз да. Буларда 70 метр өзгөчө. Булар Түркия эли дагы мурдараак машыккан үчүн анча-мынча буларга немелери бар. Экинчиден бизде ушул убакка чейин бир тилекке каршы бир өзүбүздүн бир немебиз жок да, мындай жааткан өзүнчө бир ушу мындай айтканда салттуу жаанын өзүнүн бир платформа дейбиз, өзүнүн бир залыбыз жок да. Ошолда бир басаңдаган ишибиз бар. Ушуну бир мамлекет тарабы карап жардам берип койсо, биз мындан да чоң ийгиликтерге жетчүбүз деп ишенем да. Мына ушул көчмөндөр оюнуна 102 мамлекеттен атлеттер катышып атат. Анын кайсы бир бөлүгү жаачылар болсо керек да. Ушулардын арасынан кимдер кыйын экен? Мына түрктөрдү айттыңыз. Бул мадиярлар. Көз катат экен. 1980-жылдары мадиярлар биз Кыпчак уруусунан, Кыпчак элинен биз тиги гундун урпактарыбыз деп бизден мурун баштап алыптыр. Бирок ошого карабастан биз мадияр элинде жеңген күндөрүбүз болгон да. Бул ага карабастан. Биздики кыска болгону аз болсок дагы сазбыз. Анан булардын эл астында жүрүп, эл астында ушунда сыртта жүрүп машыккан немелер дагы да жогоруда болгон үчүн булардын тажрыйбасы жогору болгон үчүн анча-мынча алдыга жылып кетти десем болот да. Түркияда муну президенттин өзү колдоп ушуларга мүмкүнчүлүк куруп берген да. Ошон үчүн түрктөр да көп ийгиликтерге жетишип атат бул спортточу. Мынакей бул жааны атып атканда, мынакей азыр күн өстү, изникте турабыз. Күн чакчайып, көзгө тийип турат. Анан ушул жаатып атканда кайсы шарттар жакшы ошол так таамай атканга кишиге өбөлгө болуп турат? Эми спортсмен ар бир шартта атканы үйрөнүш керек. Бул жерге мисалы эрте келгендер, алар машыгып алды. Ар бир шарттын, ар бир абанын өзүнүн бир немеси бар, өзгөчөлүктөрү бар эмнегедир. Шамалдын үйлөгөнү, күндүн немеси, анан атмосфера. Бул жерде шарт бир эле элдик мамиле эле болуш керек. Бири-бирине жылуу мамиле, тааныш, жакшы ортом болсо эле бул эле эң эле жакшы шарт да. Курсагы ток болсо спортсмендин, жатаканасы жакшы болсо шарт ошол эле. Калган жаатуу бул баардыгыбыздыкы бирдей эле. Ошончо дагы жанагы мергенчил деп коебуз го эми жаачылар. Ушул эмки көчмөндөр оюну мындан ары бир 2 жылдын ичинде болот. Ошондо кыргызстандыктарга кайсы жагына жаачылар көңүл буруш керек экен да? Эми биз муну бир гана биздин чоң башчыларыбыздан суранып кетсе, бизге бир ушул салттуу жаа атуунун бир ошо аткан ушундай бир мындай айтканда бул жагынан 70-100, бул жагынан бир 20-30 метрлик эле бир жер бөлүп берип, ошолорго жер эле бөлүп берсе, биз жаатканга бир кайсы бир спонсор болобу, кайсы бир жанагы бизнестин башчысы болобу, ошолор бир жардам эле берип койсо, биз абдан чоң ийгиликтерге жетишмекпиз.